Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сырасын программасы, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Биз ар бир тема эфирге чыгып жатканда ар кандай тема менен чыгабыз. Бүгүн 2019-жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Дал ушуга байланыштуу айылдарда кандай иштер жүрүп жатат, ушуга боюнча токтолобуз. Биз атайын конокторду дагы чакырганбыз. Бизге бүгүн Нуридин Мадумаров, Ноокат районундагы Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы келген. Саламатсызбы, бүгүнкү биздин студияга куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, 276-52 номуруна байланышка чыгып, ошондой эле биздин WhatsApp номурларыбыз да иштеп жатат. Бизге суроо калтырсаңыздар болот. Албетте бизге келген конок жооп берүүгө аракет кылат деген ойдобуз. Мынакей агай, сизге алгач эле келип бергениңизге ыраазычылык билгизели. Мына сиздердин айыл Төрөбай Кулатов деп көпчүлүгүбүз уккан менен, көпчүлүк телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы табышмак болсо керек. Негизде айыл кандай жайгашкан, канча калк жашайт, сиздердин айыл өкмөткө канча айыл карайт, айыл өкмөт боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөтү ушу Ош облусунан 90 чакырым алыстыкта турат. Ноокат районунан 45 километр. Биздин айыл аймагыбызда азыркы убакта 20.600 калк жашайт, 3.334 кожолук бар. Биздин айыл өкмөтүбүз ушу тоолуу райондор, тоолуу айыл өкмөттөрүнө кирет. Ошол биздин айыл өкмөттө элдерибиз мал чарбасы менен, ушул дыйканчылык менен алектенип иш жүргүзүшөт. Дагы кененирээк токтолобуз эфирдин жүрүшүндө. Мен жогоруда айтпадымбы, быйыл президентибиз 2019-жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Дал ушул жылга байланыштуу бизде айылдарда, райондордо, айыл өкмөттөрдө түрдүү иштер жүрүп жатат. Ошого байланыштуу сиздердин айыл өкмөттө айылда кандай иштер жүрдү? Мисалы санариптештирүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча кандай иштер жүрдү? Кененирээк токтолуп кетсеңиз. Туура айтасыз. Быйыл 2019-жылды урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялап, биздин айыл өкмөттүн дагы мына 9 айдын ичинде бир кыйла жакшы иштер аткарылды да. Эми биздин айыл аймакта тоолуу деп жана жогоруда айтып өттүм, 5 гана иш жүргүзөт да. Ошонун негизинде биз ошо райондо ошо дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн бири. Биз биринчи эле ошо бюджетти социалдык тармактарга багытталган. Өзүбүздүн айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен быйылкы жылы 2 балдар, бир балдар бакчасыны айыл өкмөттүн бюджетинен, бир балдар бакчасын спонсор тарабынан ишке бердик. Бири 75 орунду, бири 50 орунду. Ошондой эле биз мына санариптештирүү жылына дагы бир кыйла иштерди аткардык. Бул мамлекет тарабынан, Кыргыз Телеком тарабынан 5 миллион сом акча каражат бөлүнүп, жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион бөлүнүп, биз ушул айыл аймагыбызды кабелдик интернетти толугу менен тартып жеткирдик. Бул Кыргыз Телеком ишканасы тарабынан болду, Ноокат райондук. Азыркы убакта бизде 10 мектеп, 8 балдар бакчасы иш алып барат, 5 ФАП, анан бир жалал айылдык оорукана иш жүргүзөт да. Булардын баарына биз ушу кабелдик интернетти быйылкы жылы толугу менен тартып жеткирдик. Алдыкы мына азыркы учурда биз мына азыр 10 мектеп, 8 балдар бакчасыны толугу менен видео көзөмөлгө өткөрүп жатабыз. Бул жергиликтүү бюджеттен 900 000 сом акча каражатына бөлүп, азыркы убакта ошо интернет, кабелдик видео көзөмөл толугу менен коюлуп бүттү. Экинчиден биз ушул видео көзөмөлдү орнотуп койбой эле, аларды биз азыркы дагы бир программабыз бар. Муну биз ушундай онлайн режиминде биз туташтыра эле деп атабыз. Ар бир мектепти, ар бир балдар бакчасына. Ушул айыл мектептерде окуучулардын мектепке катышуусу, балдар бакчасында берип аткан тарбиячылардын тарбиясыны биз онлайн аркылуу ошо айыл өкмөтүндө көрүп тура элдик. Көзөмөлдөп тура элдик.
бул жагын дагы азыр биз бюджетке караштырып чечкен жатабыз. Буюрса бул азыр мына ушул толугу менен видео көзөмөл орнотулуп бүтсө, биз буну экинчи этабын баштайбыз да. Бул менен сиздер бир гана баягы көзөмөл эмес, президентибиз баягы иш баштаганда эле айтпады беле, баягы коррупцияга бөгөт коюу депчи. Ушуну да түшүнсөк болобу? Коррупция менен күрөшүү деп. Президентибиз өтө жакшы жылды жайлап санариптештирүү жылы деп. Биз бир эле ошо видео көзөмөлдү коюп эле аны карап отурбай, мына жаңы жакшы айттыңыз, биринчи ошо коррупцияны алдын алуу өтө ошого байланыштуу болот. Себеби ошол мектепте баланын тарбиясын, ошол келип канча окуучу катышып атат мектепте. Билесиз, мына быйыл урматтуу президентибиз мектептердин, мугалимдердин айлыгын 30%ке көтөрдү. Эми ошо 30% айлыкты көтөргөндөн кийин биз ушу мугалимдердин дагы талап кылып алышыбыз керек да. Биздин жаш балдарыбызга ошончо билимди бериш керек. Талаптагыдай билимди алып, биздин балдар ошо билимдүү болуш керек да. Ошонун негизинде биз ошо мектептерге, мурда канча мектепте балдар окуучу кетип атканын биз мындай так билбесек, эми мына онлайн аркылуу карап турсак, биз ошо канча окуучу келип атат, канча сабак катышып атканын, биз мугалим кандай сабак берип атат, муну баардыгын ошо видео көзөмөлдө онлайн алып көрүп турсак болот да. Жакшы. Жыл башында сиздер сөзсүз түрдө бир канча бир план коесуздар, мынанча иш аткарылат деп. Эми ошо канча иш планга койдуңуздар эле, анын канча пайыз аткарылды? Биз жылдын башында өзүбүздүн иш планды болжолдуу коюп, азыркы убакта мына 9 айда биз толугу менен 9 айдык берилген өзүбүзгө койгон пландар толугу менен аткардык да. Бул биринчи бюджеттин 9 айынын аткарылышы боюнча. Эми акча болсо анан иш кыласың да. Биз бюджетти 9 айда 128% аткардык. Бул деген ушул бюджеттин киреше булагын мындай көтөрдүк да 9 айда. Былтыр 2018 жылга салыштырмалуу биздин бюджетибиз быйыл дагы бир 10%, 20% өстү. Мындайча айтканда, биз жылдан жылга уже бюджетти ушул көбөйткөнгө аракет кылып атабыз депутаттар менен биргеликте. Мен жаңы жогоруда айттым, биздин айыл өкмөттө ошол 5 ишкана инвесторлор менен иштешебиз да. Себеби бизде мына жер аз, биз жерден, жайыттан анча бизде киреше түшпөйт. Биздин бюджеттин бирден бир бөлүгү ушу инвесторлор аркылуу толукталып турат да. Жакшы, биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетели. Бүгүн Нокот районундагы Төрөбай Кулатов атындагы айыл өкмөт башчысы келип отурат. Эгер сиздер дал ушул айыл өкмөт боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге WhatsApp номерубузга байланышып, ошондой эле биздин 276-52 номерубузда иштеп жатат. Суроо берсеңиздер болот. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп мына экинчи жылы белгиленди да, өткөн жылы дагы жакшы иштер жүрдү. Ошондо мисалы сиздер мына 2 жыл аралыгында өзүңүздөр максат кылган, тилек кылган, пландалган иштер аткарылды десек болобу? Мисалы өткөн жылы кандай иштер аткарылды ошо аймактарды өнүктүрүү боюнча? Мына 2018, мына быйылкы 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилебелген. Биз 2018 жылы өзүбүзгө койгон планды толугу менен аткарып, бюджетти дагы 2018 жылы бюджетти 112% аткарганбыз. 2018 жылы биз 2 социалдык объект ишке бердик, 1 кирпич заводу ишке бердик да. Бул ошол аймактарды өнүктүрүү жылына. Ал эми жол маселесин чечтик. Бизде жалпы узундугу 15 километр жол, бул биздин ички борбордук жолубуз болот. Биз өзүбүздүн бюджеттин эсебинен мына 3 жыл аягында толугу менен борбордук жолду асфальттап бүттүк да. Бул ушул аймактарды өнүктүрүү жылына. Ошондой эле биз бир эле өзүбүздүн бюджетке карап отурбай, инвесторлор тартканга да аракет жасап. Былтыр мына бир инвестор, жеке демөөрчү өзүнүн эсебинен 50 орундуу балдар бакчасын куруп, айыл өкмөтүнүн бюджетине өткөрүп берди. Бул биз үчүн өтө кубанычтуу болду. Себеби ошо Кош Дөб айылында балдар бакчасы жок эди. Экинчиден жер маселеси дагы мына трансформациясы өтө кыйын. Ал киши ошол өзүнүн жеке менчик жеринге балдар бакчасын салып, айыл өкмөтүнүн бюджетине өткөрүп берди да. Бул биз үчүн өтө жакшы. Ошондой эле бир инвестор өзүнө мына кирпич завод 250 миң долларлык кирпич завод куруп, бул жерде дагы
80 адам иш орун менен камсыз болгон 18-жылы. Мына быйылкы жылдагы экинчи кирпич заводунун экинчи цехи, ал жерде 40 адам иш менен камсыз болду да. Кыскача айтканда биз мына инвесторду тартуу боюнча дагы бир кыйла иштерди аткардык. Анан мамлекет тарабынан дагы бизге көп мындай жардамдар болуп атат. Былтыр 2018-жылы республикалык бюджеттен 21 миллионго спорт комплексин куруп ишке берилди 2 жылда. Мына ошол жерде азыр биздин балдарыбыз спорт боюнча машыгып, жакшы көрсөткүчтөрдү берип атат. 2000 Сиздерде кечиресиз, мисалы Нукат району боюнча жалпы 6 айыл өкмөт болсо, бир шаар менен 16 айыл. 16 кечиресиз. Эң бай айыл өкмөт катары сиздер эсептелесиздер да. Анан жогоруда айтып кеттиңиз, жергиликтүү бюджеттен ушундай мектептерди, бала бакчаларды куруп атабыз деп. Мисалы жылына кандай чыгымдар болот жергиликтүү бюджеттен? Негизи өзүңүздөрдүн бюджетиңиздер канча жалпы? Ооба. Биз 2019-жылды 57 миллионго бекиткенбиз. Бул өзүбүздүн бюджеттен. 57 миллиондун 53%-ин биз билим берүү тармагына жумшаганбыз. Калганы бул билим берүү тармагына биз көпчүлүгү биз ушу курулуш, балдар бакчасына, мектеп ремонтторуна, мектептердин, ошол мугалимдердин командировочныйларына, балдардын ошол баягы балдардын ушул олимпиада, чет өлкө олимпиадага барганда командировочналарын биз карап беребиз да. Бул жергиликтүү бюджет эсебинен. Андан тышкары биздин социалдык жактан коргоо тармагы бар. Ал жактарга биз акча каражатын бөлөбүз. Кыскасы, ошо айыл өкмөттө кандай маселелер каралган болсо, бул акча каражаты ошол жака бөлүнөт да. Биз сиздерден баягы айылдык кеңештин депутаттарын дагы чакырдык элек, тилекке каршы келбей калды. Негизи сиз өзүңүз баягы айыл өкмөт башчысы катары билсеңиз керек, айылдык кеңештин депутаттары элдер менен жолугуп, мисалы, алар жолугушабы негизи? Жолугушууда кандай көйгөйлөрдү көтөрүшөт, анан ошол депутаттар сиздерге келип, ошол көйгөйлөрдү чечип бериңиздер деп суранып турушабы? Ооба. Биздин айыл өкмөттө 21 депутат бар. Биз ошо бюджет бекиттердин алдында ар бир айылга ар бир төрөгамы баш болуп туруп, айыл өкмөттүн ошо депутаттары менен, ошол жерде шайланган депутаттар менен баарыбыз чогуу чыгып, элдин көйгөйлүү маселелерин угуп келебиз. Угуп келип, жерлерде аны биз талкууга коебуз. 3 окуудан өткөрүп, ал жерде бир эле элдин эмес, ошол айыл өкмөттө жайгашкан мекеме ишканаларынын жетекчилери болуп, мектеп директорлору, балдар бакчасынын жетекчилери, ФАПтын башчылары, булар баары чогуу биз 3 окуу өткөрүп туруп, анан бюджетти бекитебиз да. Кыскасы, элдин ошо бир жылда берилген суроо талаптарын биз ушу бюджетке коюп, биринчи мамлекет тарабынан берилген программаларды алдынга коебуз. Себеби бул өкмөтүбүз койгон биринчи мамлекет тарабынан койгон программаларды аткарып алып туруп, анан элдин көйгөйлүү маселелерин чечкенге аракет жасайбыз да. Негизи айылыңыздарда көбүнчө мына көп жылдан бери мындай көйгөй болуп чечилбей келаткан кандай иштер бар? Ооба, бизде көйгөйлүү маселелер эми кайсы бир бардык айыл өкмөттө эле бар. Мен эми көйгөй жок деп айта албайм. Себеби мына эми элге биринчи таза суу керек, жол керек, электр энергиясы керек. А калган эл өзү жасай берет. Жерин өзү айдайт, багын өзү карайт. Союз малдагыдай, мурдагыдай анын баарысын алып берип башка кылбайсың. Элге суусун кыл, жолун оңдо, электр энергиясын кылып бер, элден келген суроо талапты убагында аткарып бер. Мен ойлойм, анда иш кете берет да. Биз биринчи ушул элдин суроо талаптарын аткарганга аракет жасайбыз. Сөзсүз биринчиде мен ошо элдер суроолор менен кайрылат, арыздар менен кайрылат, ар кандай арыздар. Бизде эми көпчүлүгү ушу жер маселеси менен. Эми билесиз, ушул чек бөлүү боюнча. Чек болуучу. Бул бир эле Төрөкулат айыл өкмөтүнүн эмес, жалпы Кыргызстан боюнча биз өтө чек бөлүү боюнча кичине мындай көйгөйлүү маселе бар да. Муну айтып келе жатам. Мына менде азыр айыл өкмөтүбүздө 20 миң калп болсо, азыр 3300 адам жер тилкесин алам деп очередте, кезекте турат да. Азыркы убакта 112 гектар жерди трансформациялоо боюнча иш кагаздарын биз тапшырып, ушу азыр Бишкекте каттоо кызматында турат.
Жакында эле биз Минюс карайт эди, юстиция министрлиги карайт эле, аны өзгөртүп азыр жер ресурстары боюнча департаментке кайтарыптыр. Азыр ошол жерде турат. Буюрса, бүтсө бул документтер өкмөткө кирип, өкмөт жерди которуп, айыл чарба жерлерини калптуу конуштарга которуп берсе, биз ошондо дагы бир 900 адамга бергенге биз шарт түзүлүп калат. Ошондо дагы бир 2000 адам бул жерде очередте туруп калат да. Ошо 3000 адам канчанчы жылдан бери кезекте Эми булар мен 2013 жылы айыл өкмөт болуп келсем, ошол жылдан бери. Акыркы жылы 2005 жылы жер которулуп элдерге берилген экен. Ошондон бери бир да жер которулуп туруп, ошо чек берилген экен да. Ошол биздин эң көйгөйлүү маселебиз ошо жер тилкесин берүү да. Ал эми айыл өкмөттө таза суу маселеси Кудайга шүгүр чечилген. Эми толук чечилбесе дагы 80-90% чечилген. Жаңы конуштарга биз жеткирип атабыз. Жол маселесин чечип атабыз, электр энергия маселесин чечип атабыз. Ал эми ушул биздин айыл өкмөттүн эң көйгөйлүү маселе ошо жер тилкесин берүү азыр. Мисалы, үй бүлөдө жетишкен үй бүлө болсо, мисалы, ошол чекти сатып алат да, анан мен ойлойм кезекте турганын баардыгы ошо жерге муктаждар депчи. Бул нерсени сөзсүз мындай тез арада чечиш керек экен да. Эми азыр 900 адамга деп атасыз, эми аларды жер бөлүштүрүүдө сиздерде өзүңүздөрдүн критерийлериңиз бар болсо, кандай критерийлерге карайсыздар? Ооба, эми жаңы жогоруда айткан 3000 адам, 3000 ашык адамдан арызды алганбыз. Эми жарандар арыз бергенден кийин биз милдеттүү түрдө жарандан арызын алабыз. Алып каттап, бизде ошол комиссия бар, комиссия бар, жер комиссиясы бар, депутаттардан турган комиссия бар. Биз депутат, айыл өкмөттүн жер адиси, айыл өкмөттүн ошол иштеген менен эле комиссия түзбөй, ошо ар бир айылдын ошол жерде жамаат башчысы деген болот, ошол жерде айыл аксакалы деген болот, айылдар кеңеши деген болот, ошолордон комиссия түзүп буйруса ар бир айылда баштап ошол 3000 адам списигин тактап туруп, анан жер тилкесин бергенге аракет кылабыз, буйруса. Мен ачык кылып берели деп атабыз элге. Эми 3000 адам арыз менен кайрылган менен ал жерде мен жаңы 900 миңдей адамга берет, ал жерде свет жолго чыгып кетет, мектеп, социалдык объектилер курулат, ушундай ФАП, ушундай жерлерге чыгып кеткен 9 адам деп эсептесек, биз аларды токтойбуз. Буйруса ал 3000 адамдан азаят. Себеби ал жерде жер алгандар бар, анан 18 жашка толбогондор бар. Биз биринчи ушул кезексиз бере турган бизди баягы социалдык жактан аз камсыз болгондорубуз бар. Анан мугалимдерибиз бар, жаңы ошо мугалимдер, ошолорго биз кезексиз бергенге аракет кылабыз буюрса. Биз маегибизди улантабыз. Бүгүн Ноокат районундагы Төрөбай Кулатов айыл өкмөтү боюнча сөз кылып жатабыз. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында кандай иштер аткарылып жатат, негизи эле кандай иштер аткарылды деп. Эми Нуридин агай, биз WhatsApp'тан келген суроолорго кайрылсак, Кожо Арык айылына качан жарыктык берилет дейт. Негизи эле быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында көп жерлерде баягы айылдардын ички жолдорун жарыктандырып жатат да. Сиздерде да ушундай иштер жүрдүбү? Ооба, биздин жаңы жогоруда айтып өткөн борбордук жолубуз жалпы 15 километр. Бирок эл жашаган жерибиз 8,5 километр да. Азыркы учурда биз 6 километр жолду толугу менен жарыктандырдык. Ошол суроого жооп берип айтып коеюн, ошо Кожо Арык айылын буйруса жарыктандырабыз. Бул Кожо Арык 1 километр. Ошондой эле Актерек айылы жарыктандырылат. Качан жарыктандырылат? Ушул айдын аягында декабрда биз жаңы жылга чейин Актерек, Баглан, Кожо Арык айылдарын толугу менен жарыктандырабыз. Бул жергиликтүү бюджеттен болуп жатабы? Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Себеби кээ бир аймактарда, мисалы айылдарда айыл тургундарынын өздөрүнүн эсебинен жарыктандырылат экен да. Биз себеби биздин борбордук жолубуз Төрөбай Кулатов атындагы жол болгондугуна байланыштуу биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен жарыктандырып атабыз. Ал эми ички айылдарыбыздын ички көчөлөрүн бул демөөрчүлөр, ошо аты коюлган атуулардын туугандары, балдары, ошолор өздөрүнүн эсебинен толугу менен айылдардын ичин да жарыктандыра баштады. Мына кече жакында эле Кош Төө айылыны өзүнүн эсебинен ошо демөөрчү толугу менен жарыктандырып,
столбаларын да өзү койдуруп бизге өткөрүп берди балансқа. Демек сиздерге жардам болуп Ооба, аттыр. бизге сөзсүз жарыктандыруу боюнча мен суроо боюнча буюрса быйылкы жылы Кулатов айыл өкмөтүндө борбордук жолдор толугу менен жарыктандырылат. Дагы суроо бар. Айылда трактор бересиздерби дейт. Эми Айылдарга. биздин айыл өкмөттө биз эми трактор бере албайбыз. Себеби бизде баягындай чарбалык биздин паркыбыз жок. Буюрса биз мына азыркы биздин стратегиялык планыбыз да бар. Бул ушул айыл өкмөткө ошо 4 трактор алуу, ошо жер айдоого. Бул азыркы учурда биздин бир комбайныбыз бар. Комбайн элге кызмат көрсөтүп келатат. Биз муну 2016-жылы алганбыз. 3-4 жылдан бери иштеп элге кызмат көрсөтөт. Бирок биздин иш планыбызда бар трактор алганга биз буюрса мына 20-жылы, ошо 2021-жылы биз трактор алып, биз бир парк кылайлы деп атабыз. Биз айыл курулуш ишканасы биз иш түзгөнбүз. Бул азыркы учурда биз комбайнды ошол айыл курулуш ишканасына арендага бергенбиз. Булар ошо айылда ушул мусорду алып чыгып, айылды тазалап турат да. Буюрса биз бул тракторду алганга биз иш планыбызда бар. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, биз болсом ошол быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында мектептерди жаңылап, бала бакчаларды куруудабыз депчи. Ошого берген мисалы мугалимдердин айлык акысы быйыл жогорулады, буюрса жакшы көтөрүлдү десек да болот. Эми ошол менен бирге сиздерде баягы билим берүүгө кандай көңүл бурулуп жатабы? Анткени айрым ошо айылдарда, көпчүлүк айылдарда десек болот, баягы сырттан окуп же болбосо дипломду кандай алган белгисиз, баягы айылда жүрүп эле бүткөн мугалимдер дагы сабак берүүдө да. Ошол билим берүүгө сиздер кандай көңүл буруп жатасыздар? Эң туура суроо бердиңиз. Биз ошол жаңы жогоруда 10 бизде мектеп бар. Мына быйылкы жылы 2018 жылы окуу жылына бизде эң жогорку балл алгандар президентибиздин колунан грамоталарды алып келди. Бул ошо Кудайбердиев лицейи, анан Колдош мектебинен 3 окуучубуз ошо президенттен ушул ардак грамоталарын алып келди. Алар 200 балдан, 230, 220, 219 балдан алган окуучуларыбыз да. Биз мен жогоруда бюджеттин 53% ошо билим берүү тармагына жумшап атабыз деп бекеринен айтпадым. Биз ошол билим берүү деңгээлине көтөрөлү деп атабыз. Буюрса биз азыр мектептердин өкмөт тарабынан булардын эмгек акысын көтөрдү. Биз мугалимдердин статусу деген мыйзам бар. Биз ар бир мугалимге ошонун негизинде ошо коммуналдык жардам катары 500 сомдон ар бир мугалимдерге жылына карайбыз. Быйылкы жылда буюрса карап, быйылкы жылдагы ар бир мугалимге өткөрүп беребиз. Кыскасы биз мектептердин мугалимдерге шарт түзүп шарт боюнча биздин мугалимдер. Жок, мен айтайын деген мугалимдерден тестирование алып турасыздарбы? Алардын өзүнүн баягы окуучуга кандай билим берип жатат? Баягы мен жогоруда айткандай, баягы окуу жайды көрбөгөн мугалимдер мугалим болуп атпайбы? Алар эми алардан кандай келечек ээлери чыгат табышмакта? Ошол баягы балким жаштарды, мисалы жаштарды кайрадан тартуу боюнча сиздер иш планга койгонсуздар. Эми туура айтасыз. Кээ бир мектептерибизде ошондой да бар. Баягы билим сапаты төмөнүрөөк мугалимдерди алып калгандардан бар. Эми буюрса биз мугалимдерди ошо тестированияга эми биз мугалимдерди ишке ала албайбыз. Аны ошол райондук билим берүү тармагы жүргүзөт. Бирок биз көзөмөл кылып, алардын билим сапатыны мындай көзөмөл кылып алганга бизде шарт бар. Буюрса бул жагын биз колго алабыз. Мен ойлойм райондо ошол 100дөн ашык мектеп болсо, биздин мектептердин алдыңкы окуучуларыбыз азыр вуздарда окуп атат, алдыңкы вуздарда. Биз мугалимдер тартуу боюнча биз азыр 3 мугалимге сертификат бергенбиз. Бул эми ошо турак жай салуу үчүн. Эми айыл өкмөттүн турак жай салуу үчүн эле биз жардам бере алабыз. Ал эми калган ошол эгерде ошол окуучу мугалим, жаш мугалим келип биздин мектепте жакшы билим сапатын көтөрөм деп окуучуларыбызга билим берсе, биз айыл өкмөтүнөн болгон баягы жардамдарды аябайбыз да.
жер маселеси болсо, акча маселеси болсо, кандай маселеси болсо биз жардам бергенге даярбыз да. Мисалы, көпчүлүк айылдарда инвестиция тартуу боюнча жакшы иштер жүрдү да. Сиздердин мисалы канча инвестиция тарта алдыңыздар айыл өкмөтү? Ооба, биз 2019-жылы, 2018-жылы 154 миллион сомдук инвестиция тарттык. Бул ошол жеке ишкерлерден, анан республикалык бюджеттен. Быйылкы 9 айда биз 120 миллион инвестиция тарттык. Бул ошо бир кирпич завод, анан ошол жаңы балдар бакчасы, анан жол республикалык бюджеттен и бир көпүрө, бул өзгөчө кырдаалар министрлиги тарттып, жалпы бир 68 орун иш менен камсыз болду да. Ошо 9 айда. Буюрса, мен ойлойм, алдыңкы пландарыбыздан бар. Азыр дагы бир иш планыбыз бар. Мына азыр декабрь айында бизде чоң биздин проект бар. Жакында бул бүтүп калса, бул өтө чоң, бир эле бир айыл өкмөт, район, облус эмес, бул республика боюнча. Мен ошол телеэфирден пайдаланып айтып кетейин. Бул жер семчиктерди чыгаруу кыргыз заводуну биз курганга азыр даярданып жатабыз. Буюрса, мына жер трансформациясы бүтсө, жерди которуу боюнча инвестор даяр. Ушул Кытай инвестору, бул жалпы сметалык баасы $200 миллион да. Бул жерде 1000 адам иш менен камсыз болот да. Эгерде бул завод курулуп калса, биринчиден иш орун менен камсыз болот, экинчиден бир эле айыл өкмөтүнүн бюджети эмес, жалпы мен ойлойм биздин районубузга, Ош облусубузга өнөр жайы мындай көтөрүлүш алына болот да. Сиз жогоруда бизге эфирдин алдында айтып калдыңыз эле да, эфирден сырткарычы мына Ош ТВ телеканалына алгачкы жолу келишим деп, жана сиз мына 7 жылдан бери ошол айыл өкмөт башчысы экенсиз. Ошондо сиз 7 жыл мурун келгенде айыл өкмөт кандай эле, кандай өзгөрүүгө келди? Жалпы айтып кетпейсизби? Ооба, мен келгенде ошол айыл өкмөттүн бюджети төмөн болчу, 21 миллион болчу. Мен ошол 7 жылда биздин бюджет азыр 64 миллионго чыккан. Азыр кайра 57 миллион болуп калды. Мунун себеби бар. Себеби бизде Түштүк Кыргыз цемент заводу иш алып барат. Алардан сатууда 16-жылы июнь айында ушул сатуудан түшкөн салыкты алгандан биздин бюджет кичине кыйла төмөндөп кетти. Болбосо 67 миллионго чыккан. Биз мен келгенде жол маселеси өтө начар эле. 2 балдар бакчасы бар эле. Жарыктандыруу болгону 1-2 километр болчу. Таза суу маселеси. Кыскасы, ошол 7 жылда 15 километр жолду асфальттадык. 6 балдар бакчасыны ишке бердик. 200 орундуу мектепти ишке бердик. Суу маселеси айылдарга жеткирдик. Электр энергиясы бир 15 трансформатор ар бир айылдарга алып бердик. 2 кыш заводун ишке бердик. Социалдык объектилерден жаңы спорт комплекс, кыскасы 2 чоң спорт комплекс биздин айыл өкмөткө курулду. Кыскасы биздин айыл өкмөт азыр өнүгүү жолунда да. Демек, сиздердин айыл өкмөткө эл ыраазы десек да болот, жаңылышпайбыз. Жакшы, рахмат. Анан бир нерсени айтып кетейин, мына жакында Жогорку Кеңештин депутаттары колдоп, сунуш кылып, урматтуу президентибиз биздин ошо Төрөбай Кулатов, коомдук ишмер, билесиздер, 37 жыл ошо президиум председатели, 7 жыл премьер-министр болуп, биздин Төрөбай Кулатов чоң атабызга ошо баатыр наамын берди президентибиз тарабынан. Бул биздин эл үчүн өтө кубанычтуу болду. Жетишкен. Жакшы, рахмат. Мына биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Ар дайым эле ушундай элдин кызматында жүрө бериңиз, эл муктаж болгон иштерди, көйгөйлөрдү жасап жүрө бериңиз деп бүгүнкү биздин эфирде жыйынтыктайлы. Атайын келип бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.